Дагы бир бүгүнкү күндө коомчулукта абдан кызуу талкууланган суроолордун бири бул деген бул мурда да болуп келген. Мисалы үчүн ошол Алмаз Шарченовдун тагында сиз дагы ал киши боюнча өзүңүздүн ачык оюңузду айтып, бир топ калыс эмес нерселер болуп жаткан жана жанындагылар ошо жандоочулар бузуп жаткан жөнүндө дагы айтып кеткен пикириңиз бар. Ал эми бүгүн деле ушул Сооронбай Шариповичти деген бир тууган иниз Асылбек Шарипович кийлешип атат, жанындагылар бузуп атат, ал жерде да калыстык болбой жатат, Бакиевдин бийлиги кайталанат деген пикирлерин айтып атат. Мүмкүн сиздин оюңуз бул жөнүндө? Мындай да бүгүн мисалы Сооронбай Шариповичке эмне үчүн ачык түз кандайдыр бир критика айта албайт. Себеп дегенде бул кишинин бүгүнкү күндө экономикалык бизнес же болбосо бийликти узурпация кылуу боюнча эч ким эч кандай күнөө кое албайт. Далили жок, Далили жок, эч ким кое албайт. Тиги жака ушул президентке кетип атат бизнестен акча же тиги структура ушуга иштеп атат деген далил жок. Андай кое албайт. Айла кеткенде эми башкаларды мисал кылып, бирөөлөрдү жамандап, эптеп ушуну мисалы Матраимов Райымды жабыштырганга аракет кылып атышат. Матраим Райым боюнча канча комиссия түзүлүп тастыкталса дагы бүгүн далил айта албайт да. Бирок ошол политологдор жана башкалар эптеп жамандаш, кандай кылып жамандаш керек деген бир тактикага өтүп алды. Ал эми Асылбек Шарипович боюнча ал депутат. Ал Сооронбай Шарипович президент болуп шайланып келгичең деле депутат болгон, спикер болуп иштеген. Бүгүн мисалы далил катары эч ким айта албайт. Бир нерсе аралашып, катышып же болбосо ошо түздөн түз өзүнүн катыштыгын жасап атат деген далил жок. Жада калса, мен мына байкап жүрөм, көп сессияда көп чырдуу нерселерге аралашпай, катышпай да коюп атат да. Бул ошол президентке агасына көлөкө түшпөсүн жана башка деген сөздөр менен. Ошон үчүн бүгүн айтып атпаймынбы? Бүгүн кээ бир саясатчылар, кээ бир каршылаштар, ошол мурунку бийликтин жактоочулары жана башка эптеп каралайын деп аракет кылып атат, бирок ал аракеттери жабышпай атат да. Бул далил. Далили жок болуп атат, Дагы бир олуттуу сурообуз бүгүнкү бийликтин учурундагы саясий куугунтуктар. Анткени аны сиз өзүңүздүн териңиз менен баарын көргөнсүз, бир кезде сизге дагы болгон ал нерсе. Аягында ошол кээ бир учурларда такталган маалыматтар менен сизге бир күнөөлөрдү койгон учурлар болгон. Бүгүнкү күндө ошол эле таризде, ошол эле багытта айткандар деле аз эмес. Эми мындай да, саясий куугунтук биздин учурубузда болгон. Бул боюнча ата журтту куугунтуктаганы, ата журтту бөлүп жаруу, коркутуу, камоо, бул боюнча Текебаев ачык айкын өзүнүн оюн айтып чыкпады. Кантип биз чачыратканбыз деп, отуруп алып чачыратканбыз ата журтта деп. 16 депутатка иш козголгон. Эч кандай далили жок. Эч кандай мамлекетке бир тыйын зыяны жок. Ошол эле Төлөевдин ата энесинин, бир туугандарынын мүлкүн тартып алганда, бул мэр болгонго чейин, ошол кызматка келгенге чейинки атасынын, энесинин бир тууган тапкан мүлкүнөн бери тартып алып, мыйзам тебелелүүлүк болгон. Менин иштеримде бир тыйын далили жок. Эгерде мен ар дайым сотто айтып жүргөм, эгерде ошол менен иштеген же жанымда жүргөндөрдөн бирөөсү бир тыйынды жеп койгон болсо, же урдап алган болсо, анда соттогула деп. Эч кандай далил жок, бул куугунтук деп коет. Ал эми бүгүнкү күндөгү ошол эле мына музей боюнча, ТЭС боюнча, ипподром боюнча аны ачык айкын чыгып атпайбы? Миллиондогон, жүздөгөн миллион долларлар чыгып атат. Эми ал жерде ар кандай аракет кылып атышат. Бул далилдүү нерсе да, туурабы? Биз көзүбүз менен көрүп атабыз. Бардыгыбыз эле билебиз, көзүбүз менен көрүп. Бул деген сөз ошол мезгилде Атамбаевдин учурунда элди биз менен алаксытып коюп, калагандай калчат деген сөз да. Бүгүн мына ачык эле сот болуп атат. Мисалы ошол ТЭС боюнча мен дагы сотко барып катыштым. Мен ачык айкын жооп бердим. Мени мисалы бирөөсү мындай жооп бер, мындай кыл деп эч ким айткан жок. Мен ачык айкын айттым. Кимдер кайсы учурда ким күнөөлүү болушу мүмкүн?
Ал эми жөн эле мен айтты, кол коюп койдум деген бул күнөө да. Министр болгондон кийин, жетекчи болгондон кийин ага жооп бериш керек. Да арасында кээ биркилери ошол президентти, мурунку президенттин айтканын аткарам деп жебеген тамакка бүгүн соттолуп атканы дагы бар. Себеби жоопкерчиликти эч ким андан алып койгон жок. Бүгүн сүйлөгөн үчүн эч ким камалган жок да. Туурабы? Кылган иштер үчүн. Кылган иштер боюнча аны сот тастыктап атат. Ал эми кээ бир мына мэрия Бишкек боюнча, жаңы мектеп боюнча, ал боюнча бирөө жеп койбосо дагы ошол мезгилде кетирилген кемчилдиктер менен штраф менен бошотту го. Штраф менен бошотту. Ушул окшогон нерселерди эми мындай да саясий куугунтук дей бериш болбойт да. Себеби Кой Таштагы окуя боюнча адам өлүп атат. Ошол жерде биз бардыгыбыз эле көрүп турдук го, өзүнчө мамлекет түзөм деди, бийликке каршылык көрсөттү. Мунун бардыгы далил да. Ал саясий куугунтук болуп эсептелбейт да мунун бардыгы бирдей болот. Мисалы айтайын, ошол Кой Таш окуясы боюнча кээ бир адамдар бүгүнкү күндө үй камагында жүрөт. Биздин учурларыбызда үй камагы десе, биздин статьяларга караганда буларга коюлган күнөө эки эсе күчтүүрөөк статья, катуураак статья. Ага карабастан бүгүн үй камагында жүрөт. Макул соттон эгерде күнөөсүз болсоң, анда чыгып кет, күнөөлүү болсоң жооп бер деп. Биздин учурубузда эптеп ишти токуп алып туруп, бизди камоо гана максат болгон. Камакта кармап, кандай эл көтөрүлсө, башка кылса да камакта кармап, бирок камакта кармаганга мыйзам тебелеген учурлар көп болгон. Ошону мисалга саясий куугунтук десе болот. Айтса болот.